Өлкөдө мунай өндүрүшү өткөн кылымдын башталышы менен жанданган. 1932-жылы Чаңырташ мунай кенинде бургулоо иштери жүргүзүлүп, биринчи жолу 250 метр тереңдиктен өндүрүштүк май алынган. Ошентип өлкөдө мунай бар экени далилденип, ошол убактан тарта нефти өндүрүшүнө көңүл бөлүнө баштаган. 1950-жылдары бир нече кендердин ачылышы менен Кыргызнефть мунай өндүрүү башкармалыгынын техникалык базасы пайда болгон. Өндүрүштүк жолуна түшкөн Кыргызнефть кийин 1997-жылы өкмөттүн токтому менен Кыргызнефтегаз ачык коому болуп кайра түзүлгөн. 90 жылдык тарыхы бар мекеме бүгүнкү күндө өлкөдөгү мунай жана газ тармагындагы эң ири өндүрүш болуп саналат. Ишкана 7 ай ичинде бардык көрсөткүчтөр боюнча коюлган планды ашыгы менен толтуруп 99 000 тонна нефть өндүргөн. Ал эми 7 ай ичинде 15 000 метр куб газ өндүрүүгө жетишип, берилген пландан 1,5 000 метр куб газ ашыгы менен аткарылган. Мекеме 2025-жылга карата мунайды өндүрүүнүн жылдык көлөмүн 500 000 тоннага чыгарууну көздөп турат. Андан тышкары нефти көбөйтүү боюнча биз тендердин негизинде сервисный компания бизге гидроразрыв деп коет, гидроразрыв класста деп ошол негизинде нефти көбөйтүү боюнча иштерди аткарып атабыз. Бүгүнкү күндө 14 скважинадан ашыгыраак скважинаны аткарып, бүгүнкү күндө ошо 40 тоннадан ашыгыраак суточный нефтини көбөйттүк. Кудай буюрса жылдын акырына чейин биз 30 скважинадан ошонун баардыгын гидроразрыв класстарына жасайбыз. Анын негизинде нефтибиз ошол дагы бир өзүнүн көлөмүндө көбөйөт. Жаңы техникаларды алдыңар. Президент Садыр Жапаров Кыргызнефтегаз ишканасынын өзү сатып алган жаңы техникалар менен таанышты. Өндүрүштө техникалык база негизги ролду түзгөндүктөн мекеме техникаларды жаңылап жатат. Жыл башынан бери 40 жаңы техника алынган. Мекемеде жалпысынан 2,5 000 жумушчу эмгектенет. Милдетим айдоочу, вахта, Кыргызнефтеде вахта, КамАЗ автобус. Жумушчуларды 8 саат алмаштырып турабыз Адырдагы, райондогулар. Жаңылары жакшы, азыр жылга техниканын почти көбү жаңыланды. 80%. Өлкө башчы Кыргызнефтегаз ишканасынын 90 жылдыгы жана мунай газ тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарага катышып, майрам ээлерин куттуктады. Президент нефть жана газ өндүрүү тармагы өлкөбүздүн экономикалык кубаттуулугун бекемдөөгө салым кошо турган чоң тармак экенин белгиледи. Соңку жылдары мамлекетибиздин бардык тармактарында жүргүзүлүп жаткан реформалар өлкөбүздүн ири компанияларында дагы уланып, натыйжалуу жылыштар боло баштады. Кыргызнефтегаз ишканасынын экономикалык жана өндүрүштүк көрсөткүчтөрү жогорулап, мекеменин кирешеси соңку мезгилде бир нече эсеге көбөйгөндүгү буга мисал боло алат. Бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому өлкөбүздүн мунай жана газ тармагындагы жалгыз өндүрүштүк ишкана экени жалпыбызга жакшы маалым. Ошол эле учурда республикалык жана жергиликтүү бюджеттин киреше булактарын толуктоочу мекеме да болуп саналат. Кыргызнефтегаз мунай менен газды чалгындоодон баштап өндүрүү, кайра иштетүү, алынган мунай заттарын сатуу менен өндүрүштүн толук циклын өзүнө камтыган бирден бир ири мекеме. Дагы бир баса белгилей кетчү жагдай. Кыргызнефтегаз акционердик коому 2025-жылга чейин Кыргыз Петролиум компания мунайды кайра иштетүүчү заводду модернизациялоо иштерин бүткөрсө, дүйнөлүк стандартка туура келген К5 үлгүсүндөгү күйүүчү май чыгара баштайт. Кудай буюрса, муну 25-жылга чейин аткарабыз деп турабыз. Натыйжада өлкөнүн тыштан келүүчү күйүүчү майларга болгон көз карандылыгын азайтуу маселеси колго алынат. Мунай газ тармагынын 90 жылдыгына карата уюштурулган салтанаттуу иш-чара ата мекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен коштолду. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.